Бардык угармандарыбызга дагы бир жолу кутман кеч, ысык салам айтабыз достор. Сиздер менен чогуу иммунитет доктурусун баштадык жана бүгүнкү эфирибиз өзгөчөлөнөт. Анткени төрүбүздө жакшынакай айымдар менен чогуу бүгүн биз ошол окуучулар арасында негизи эле COVID-19 алдын алуу, бул эпидемиологиялык кырдаалды бир аз болсо дагы жөнгө салуу үчүн кандай аракеттер жүрүп жатат, мына ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе бүгүн конокторубузду акырындык менен тааныштыра баштасам, эң эле алгач Салтанат Адылбек экебиз төрүбүздө Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун пиар адиси. Кутман кечиңиз менен. Жакыныраак отуруп алыңыз, анан өктөмүрөөк сүйлөгөнгө аракет кылыңыз, бир аз катуураак. Жакшысызбы, жакшы жетип алдыңызбы? Жакшы жетип алдык, рахмат. Бишкекте бул убакта сөзсүз түрдө тыгын болот эмеспи? Ошондуктан бир аз жетишпей калабыз деп кабатырландым. Бирок 5 мүнөт эрте келдиңиз. Угармандарыбыз менен амандашып алыңыз. Кутмандуу кечиңиздер менен баарыңыздарга көңүлдүү кеч. Ошондой эле бүгүн биздин төрүбүздө агартуу жаатында эмгектенип келген мугалим эжекелерибиз бар. Тулпарбекова Айпери Тулпарбековна эжекебиз номер 89 Бишкектеги номер 89 мектептин башталгыч класстарынын мугалими. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыз эжеке, жакшы жетип алдыңызбы? Рахмат, жакшы. Эң эле эрте келип, анан көп күткөн сиз болдуңуз окшойт бүгүн. Ооба, 5:30 деп айтылган, 5:30 кечикпестен келгем. Азаматсыз, мугалимдигиңиз байкалды ушул жерден. Угармандарыбыз менен амандаша алыңыз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман кеч. Жана биздин кийинки коногубуз Айгүл Жиңгилдиева, Бишкек шаарынын номер 71 мектебинин орто мектебинин мугалими. Саламатсызбы? Кыргызча сүйлөсөңүз жакшы болмок, мүмкүн болсо. Саламатсыз. Эжекебиз бир аз кечигип келип, азыр ар бирибизди карап атат, кимиси ким болду экен деп баары эле бейтааныш болуп атса керек. Азыр бир аздан кийин таанышып, анан өз киши болуп калабыз. Рахмат сиздерге келип бергениңиздер үчүн, эжекелер. Бүгүн сиздер менен чогуу ошол негизи эле COVID-19 алдын алуу максатында сиздердин фонд кандай иштерди жүргүздү? Салтанат эжеке, мына ушул тууралуу көбүрөөк сөз кылгыбыз келип турат. Тагыраагын айтсам, бизде жакында COVID-19 алдын алуу чаралары жана Кыргызстандагы мектептердин окуучуларынын санитардык гигиеналык маданиятын жогорулатуу долбоорунун тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Роза Отунбаеванын демилгеси фонду бул жаатта кандай ийгиликтерге жетишти, кандай конкреттүү долбоор болду, негизги максат эмне эле, мына ушул тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Анда алгач эле суроом сизге, Салтанат айым, ушул долбоор тууралуу айтып берсеңиз. Бул долбоордун негизги максаты эмне болду? Бул долбоор акыркы 6 айдан бери ишке ашып келүүдө. Май айынан тартып ошол Кыргызстандагы мектептердин ичиндеги COVID-19 алдын алуу жана мектептердеги окуучулардын санитардык гигиеналык маданиятын жогорулатуу башкы максаты. Өзүнүн долбоордун аталышы айтып тургандай эле. Анан кийин бул ЮНЕСКОнун колдоосу менен Роза Отунбаеванын демилгеси фонду тарабынан ишке ашырылып келген долбоор. Саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги, республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун борбору менен биргеликте партнер болуп ишке ашырып келип атабыз. Бул долбоорго 8 мектеп пилоттук болуп кирген. Анан кийин бул Ош шаары жана Бишкек шаарындагы мектептер арасында бул балдар арасында гигиеналык маданиятты жогорулатуу үчүн биз сөзсүз түрдө ошо алар менен иштешкен мугалимдер аркылуу, алардын ата-энелери аркылуу анан өзү балдарга түзмө-түз маалымат беришибиз керек болду. Бул жаатта мугалимдерди алдын ала окутуу жүргүзүлдү. Август айында тренинг, 2 күндүк тренингдер өттү. Мугалимдердин өзлөрүнүн психологиялык абалын жогорулатуу боюнча атай психологдор иштешти, дарыгерлер өзүнчө сабактарды өттү. Анан так керектүү текшерилген маалыматты берүү, ошону жеткирүү да максат. Бул багытта атай платформа иштелип чыгып, ошол платформага кыргыз тилине которулуп бардык маалыматтар жеткиликтүү болсун үчүн атай ошо роликтер, постерлер дайындалган. Анан ошол бир платформада, бул платформа азыр пилоттук негизде иштеп атат. Толугу менен даяр болгондон кийин Кыргызстандагы бардык мектептер ошол платформа менен колдонсо болот. Мугалимдер үчүн абдан ыңгайлуу да, анткени аларга дагы өзлөрүнүн ичине дагы кошумча жүк болуп атат да, ковид тууралуу маалымат берүү. Анан издеп ар жак бер жактан бардык маалымат булактарынан убактын кетирбей эле ошол бир эле платформага кирип, ошол жактан постерди дагы жүктөп алса болот, роликтерди дагы
анан ошолорду көрсөтүп эле өзүнүн сабактарындагы өзүнүн кабинеттерине көптөгөн маалыматтарды алып алса болот да. Ошондо азыр бул пилоттук гана аяктап атат. Эми болочокто кандай дагы пландар бар? Азырынча ушул долбоор жыйынтыкталып, анан өзүнүн баягы жыйынтыктарын көрсөткөн, натыйжаларын көрсөткөн соң балким уланып кетет деген ишеничтебиз. Ошондо бул май айында башталсачы, май айынан берки негизги максат сиздерде жогоруда айткандай конкреттүү тастыкталган маалыматтарды таркатуу болбоду, Андан тышкары менимче бул долбоордун аты айтылып тургандай COVID-19 алдын алуу негизги чараларды таркатуу дагы максат болсо керек. Ооба. Бул жаатта биз мугалимдерди окутуп алган соң мугалимдерге жана мектептерге ушу шыктандыруу үчүн атай сынак жарыяланган. Ушу пилоттук мектептердин арасында сынакта 3 номинацияга бөлүнгөн сынак болду. Мектептер арасында маалымат жумалыктары өткөн. Ошол маалымат жумалыгынын эң мыкты сценарийи деген. Ошондой эле мугалимдер арасында эң мыкты класстык саат жана балдар арасында эң мыкты видеоролик. 3 номинация тең ковидти алдын алуу жана санитардык гигиеналык маданиятты жогорулатуу темасында болду да. Ошондо сиздердин командада кимдер эмгектеништи? Биздин командада билим берүү министрлигинен адистер, дарыгерлер, ошондой эле ушул платформаны иштеп чыгуучу атай техникалык адистер, ар кайсы жааттагы команда биргеликте иш алып барды. Анан кийин бул сынактын жыйынтыгы өткөн жумада эле чыгарылып, баардык жеңүүчүлөргө жакшы эң сонун белектер берилди. Маңдайында жеңүүчүлөр бар. Алдыда буюрса сөз кылабыз, сиздерге бул кандай дымак берди, кандай мотивация берди, кандай негизи эле өзүңүздөрдү кандай сездиңиздер деп. Эми мага кызык болгону кандай өттү? Мисалы, конкреттүү иш жүзүндө окугум келип атат да, кандай өткөнүнчү. Сынактар жарыяланганы макул, абдан жакшы болду мектептер арасында, мугалимдер, окуучулар арасында. Алардын негизги максаты эмне болуш керек болду? COVID-19 кантип сактаныш керекпи же негизги максат эмне болуш керек? Негизи ошол конкурска даярдануу үчүн кайсы шартты так аткарышы керек болду? Өзгөчөлөнүп туруш керек эле, элге баягы көпчүлүк окуучуларга ошол эсте калаарлык болуш керек, жеткиликтүү болуш керек. Анан баягы азыр интернетте абдан көп маалымат бар, бирок ошол биздин окуучуларга ошол кандай туура жетип атабы, ошол да маселе. Анан окуучулар теңме тең деп коет эмеспи, өзү тарткан видеону өзүнүн тең туштары жакшыраак кабыл алышы мүмкүн. Анан эң мыкты иштердин баардыгы ошол мен айтып аткан платформага жүктөлөт дагы, башкалар дагы ошолорду көрүп, бул негизги максатыбыз ошол менен жайылтуу, маалыматты жайылтуу мүмкүн болот да. Жакшы. Анда мен Айпери жекебизден сурагым келип атат. Айпери Толбарбековна, мугалимдер арасында сиз ошол сынактын жеңүүчүсүсүз, 3-чү орунду алгансыз, Ооба. 3-чү орунду алып, жаңы телефондо болуп отуруп калдыңыз. Сиз үчүн жеке бул кандай артыкчылыктарды, кандай өзгөчөлүктөрдү тартуулады бул долбоор негизи? Мугалим үчүн бул эң биринчиси бул изденүү болду. Биз дагы изденип, аракеттенип, эмгектендик. Ошол сценарий жазып, ошол нерсе кылгычакты. Эң башкысы ушу Салтанат айым айткандай, окуучуларга туура так маалымат берүү. Андан сырткары окуучуларга туура так маалымат берүүдөн мурун ошо класстык саатыбыз болсо, мындай кыска, нуска, анан жеткиликтүү, легко доступно, анан сразу жеткиликтүү болуш керек да. Меники деген башталгыч класс болуп аткандан кийин аларга башталгыч класска ылайыктуу кылып түзүш керек да сабактарды. Анан сабак өтүп жатканда дагы аларга деген мындай илимий тил менен айтсаң көбүнө жетишпейт да окуучуларгачы. Анан аларды жалпак тил менен, анан дагы жөнөкөй кылып, анан интересныйраак, то есть мындай алар дагы мындай сабак өтүп атканда дагы жакшылап көңүл буруп туруш керек да. Анан ошол моментте сабакка даярданып жатканда окуучулар менен тыгыз байланышта болуп, анан ар кандай идеялар келди. Жалгыз гана өзүм гана изденбестен, бияктан бул жактан менин коллегаларым 89-орто мектебинин мугалимдери дагы жардам беришти. Өзүбүздүн мүдүрүбүз Махат Черскеевна кошуп, баарыбыз биргеликте ошого аракеттендик. Ага чейин бул
тренинг болсо 3 этап менен өткөн да. Биринчиси ошол онлайн болуп, андан алгач кийин азыр мен практикалык, ушул жерден токтой кетейин. Ошондо ар бир мектептен бир гана мугалим катышышы керекпи? Шарт же каалашынча катышса болобу? каалашынча. Биздин мектептен болсо 5 мугалим катышканбыз. Анан бул конкурс болгондо деген мындай болуп бөлүндү. С кыргызским языком обучение, то есть кыргыз тилинде, анан с русским языком обучение депчи. Кыргыз тилинде кыздар катышты, анан с русским языком обучение болгондо ошондо мен катышкам да. Биздин школа мектепте болсо көбүнчө кыргыз тилине маани берилген да. Орус класстар чындыгында азыраак болуп калат. Ошон үчүн бир эле мугалим катышып калган орус класстарданчы. Ошентип сабак өтүп, анан жеңүүчү болуп, анан врученияга барабыз десе, мындай башкача өзүмдө сезимдер болду да. Чын эле ушундай болду деп өзүмө да ишенбестиктер болуп кетти да. Алгач алдыда буюрса да кайтабыз. Ошондо мугалимдер бул сабактарга даярданып аткан материалдарды сиздер өткөн тренингтерден алышы, ошонун негизинде алышы керек болду, Бул текшерилген конкреттүү фактылар, конкреттүү маалыматтардын негизинде алыш керек болду. Ошол сабакта даярданып жатканда дагы биз өзүбүз эле даярдабастан чын эле тренингдеги эжекелер менен, Камила эже менен, дагы Нурайым эже менен, Нурайым эже врач эже, ошон Нурайым эжеке менен күндө чалышып, күн болобу, түн болобу, ал эжекелер менен дагы советтешип, алардын дагы оюн угуп, өзүбүздүн дагы оюбузду кошумчалап, анан ошон салым көп экен да, чет жактагылар. Ооба, анткени ушул жерден аябай көбүрөөк мындай поддержка болуп кетти да. Жакшы. Нурайым эже, Камила эже ошолор менен. Эми Айгүл эжекебизге сөз болсун. Сиз кыргызча бир аз кыйналып сүйлөйм деп атасыз, бирок эч нерсе болбойт, сүйлөй бериңиз. Кечиримдүү. Сиз болсо 1-чи орунду алып, Бакыйга ноутбук утуп алдыңызбы? Да. Абдан кубанычтуу. Ноутбукту майлап эле отуруп калдыңыз анан эже. Рахматчу организаторам. Я уже урча беринчи, пожалуйста. Более доступнее будет. Мы участвовали в проектах, в этих учениях нас обучали, и мне понравились эти тренинги, которые они проводили. Там уже работа с психологом хорошая была, как именно подготовить детей к новому учебному году, да, потому что дети есть, которые классы не учили же во время онлайн. И основная задача перед, думаю, классным руководителем действительно вот младшую, если начальную школу взять, настроить детей на учебу. Тем более те классы, например, 2-й и 3-й, которые они не учились год, и психологическую поддержку оказать, потому что нас на этих тренингах чуть-чуть обучали тоже. И моя задача была как-то более доступна. Я тоже сама учитель Руссовет, поэтому на русском. Ну, еще преподаю в начальной школе, и как бы детям более в игровой форме доступной преподнести, чтобы убрать вот этот страх какой-то, да, перед этой пандемией. И вот долго думая, я решила все-таки сочинить сказку. И вот этот классный час я получила 1-е место. Спасибо за приз, конечно. Я тоже не ожидала, как присоединяюсь. Мне тоже было, но сказку мы выдумали. Детям было очень интересно. Они сыграли, мы и видео сняли, отправили, конечно. В общем, они не боятся сейчас ковида. Ну, конечно же, о профилактике, задача первая о профилактике, да, как себя предохранять, что они каждый член вот этого всего процесса, то есть каждого человека зависит, да, как эту побороть болезнь, чтобы друг друга не заражали, ну, дистанция, руки и так далее, все там маски. Но самое главное, психологическое у них ушло. У них нет страха. Мы сделали коронавирус, повесили в классе, провели такой классный час, и они со смехом относятся, говорят, мы не боимся, а сказку придумали именно о летучей мыши. Если вам будет интересно, вы посмотрите, да, потом будет это. Но дети не боятся. Мне кажется, это самое главное. Когда ты не боишься болезни, а потом соблюдаешь все эти меры предосторожности, думаю, если, может, кому-то это поможет, если поместят, да, на сайт, то мы можем победить эту болезнь все-таки. Да, психологический настрой на 1-м месте, я так думаю. Абдан сонун. Сиздин материал жөнүндө айтып берсеңиз, эмне жөнүндө болду? Менин материалым боюнча эң биринчи информация. Бул дагы видеоролик жөнүндө болчу. Видеоролик как распространяется коронавирус депчи. Видеоролик көргөндөн кийин ал жөн гана видеоролик эмес, мультфильм сыяктуу видеоролик көрсөттүм да. Балдарга деген башында айтып кеткендей, жеңилирээк анан оңоюраак болуш керек да. Биз
башталышкасынын окуучуларыначы мультфильм көргөндөн кийин балдар действительно башкача болуп отуруп калышат да. Башында аябай прям класстын ичинде ушундай сүр болуп түп-түз отурушкан, маскаларын кийип алып ушундай башкача болуп отурушкан. Анан мультфильм көргөндөн кийин уже такыр эле жазылышып уже түшүнүп калышты. Мультфильм көрдүк. Андан кийин ошол эле настройдон анан класстык саатыбызды андан ары алып кеттик да. Видеороликтер мындай аябай айтып атпаймынбы, чоң адамдарга ылайыктуу эмес, атайынлап ошо балдарга ылайыктуу. Мульттасма деп кетпедиңизби? Бул кадимки эле мульттасмалардан кесип алдыңыздарбы же өзүңүздөр тарттыңыздарбы же кандай болду? Ушул жагын түшүнбөй калдым. Бул болсо деген мен бияктан деген айтып атпаймынбы, Нурайым эже менен иштештик депчи, врач деп. Нурайым эже менен биргеликте иштешкенде мен ошо видео тасмаларды болсо ошо ютубтан эле алдым, интернет тармагынан эле алып, анан подходящий жерлерин кесип алып, анан кереги жок нерселерди алып салып, ошо узун мультфильмдер болгондо аякта деген 10 минутталык, 12 минутталык, 5 минутталык болчу. Балдар деген класста деле сабак өтүп атканда ашып кетсе деген 2-3 минутталык видеоролик көрүш керек. Антпесе алардын уже ою кызык тарап кетет дагы, ою башкача болуп, же болбосо бири-бири менен сүйлөшүп башкача темага кирип кетишет да. Ошон үчүн аларды кескилеп 50 секундалык, 1 минутталык, ашып кетсе 1 минутта 20 секундалык эле видеороликтер болчу. Мен түшүнүшүмө караганда бул жерде бир гана COVID-19 алдын алуу эмес, андан тышкары балдарда ошол психологиялык коркунучту жоготуу максаты мугалимдерди туура багыттоо дагы болгон турбайбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз, ушул жактарында дагы кандай негиздер, кандай аракеттер жүрдү? Азыр эми баардыгы эле дарыгерлер, адистердин баардыгы айтып атпайбы, COVID-19 бул биз менен жашайт, бул жоголуп кетпейт, биз ал менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек деп. Анан ушул жаатта бул долбоор профилактикалык алдын алуу чараларын адатка айлантуу. Балдар жөн гана ушул азыркы учурда эле колун жууп, баягы таза аралыкты сактап жүрбөстөн, дайым ошол адатты сактануу менен өзүн да коргоп, өзүнүн чөйрөсүн да коргогонду адатка айлантуусу керек да. Ушул багытта, ушул максат менен мугалимдер менен дагы, ата-энелер менен да иштешип максат коюлган. Баардык пилоттук мектептерде маалымат жумалык учурунда ата-энелер үчүн атайы класстык сааттар, ата-энелер чогулуштары, балдарга иш чаралар, атайы көптөгөн ар бир мектеп бир жума бою ушул багытта иш алып барды да. Анан негизги максат, мен дагы кайталап кетейин, ушул алдын алуу чараларын убактылуу эмес, адатка айлантуу максатында жасалган да. Мисалы азыр дагы деле ушул сасык тумоо ковид деп калдыкпы, айтор сасык тумоо деген аты өчүп калабы деп ойлойм акырындык менен. Азыр күчөп турган маал болуп атпайбы? Сиздердин мектепте мисалы пилоттук мектептер катары катышкандан кийин ошол долбоордун кандайдыр бир натыйжалары байкалып атабы балдар арасында? Мисалы ушунча тренингдер өттү, ушунча аракеттер, ушунча күч аракет жумшалды. Окуучулар арасында барбы мындай натыйжа? Ичин эле өткөндө мисалы Айпери эже айткандай мындай кылалы, же болбосо Айгүл эже айтты эле мындай кылалы деген сыяктуу барбы бир жемиштери? Конечно. Балдар арасында. Конечно. Все носят маски, соблюдают дистанцию, моют руки, перед едой обязательно моют. Такого нет, чтобы даже если раньше, например, во время перемен могли бегать, да, по коридору, там что-то жевать. Я думаю, у меня в классе нет такого. Только после мытья рук тщательно в столовую заходят, кушают, и после этого больше нигде не едят. То есть уходят домой, уже дома только. Перед тем, наверное, как обедать, они моют руки. Но они соблюдают уже. Многие дети знают. Я считаю, что была какая-то польза этого. Тем более в школе у нас тоже проводилось очень много информационной недели. И про ковид, и не только в этом году. И прошлый, да, весь год постоянно проводилось это все. Собрание с родителями, с детьми. Да, благодаря нашим завучам. Да, работа была организована. Они уже об этом давно знали. Поэтому для них это не новое, я считаю. Они уже давно это все соблюдают. Конечно. Руки моются тщательно, маски, дистанция, все, конечно. Сиздердин мектепте байкаларлык бир жыйынтыктар болдубу? Биздин мектепте былтыртан бери, пандемия учурунан бери онлайн окуганда ошо балдар менен жолукпай калдык, тилекке каршы. Мектепке келип окуп баштагандан кийин традиционное обучение,
традиционный обучение башталгандан кийин эле биздики ушундай тыгыз иштер башталды да, балдар менен чогуу биргеликте как нужно соблюдать личную гигиену, классные часы проводим каждый раз. И каждый день перед началом урока золотые правила повторяем. Золотые правила. Аяка болсо деген өзүңдү тазалап жүрүшүң керек деп, анан колду жууш керек убагында. Анан быйыл болсо жаңы бизге чындыгында жаңы терминдер кошулду. Мурун антисептик деген эмне экенин билчү эмеспиз. Ол болсо деген класстан эле колубузду жууп эле ушинтип питанияга барганда колубузду жуучубуз. Азыр болсо сабак учурунда отурганда деле өзүмдүн примеримди айтып коеюн. Айтып коем балдарга: дети, антисептиком обрабатывайте ручки десем эле, у каждого ученика с собой есть карманы антисептики сразу эле. Или за меня, у меня в классе такие ученики, что они друг другу напоминают. Контролируют. И контролируют. Тазаладыңбы деп, Антисептиком обработали руки, да, депчи, ушинтип бири-бирин контролдоп турушат да. Анан мен карап, мындай со стороны мне ошол нерсе меня тоже радует. Ичимен мындай жакшы сезимдер пайда болуп калат. Ошо балдар дагы не только өзүнө ойлобостон, башкалар дагы ойлоп, колуңарды обрабатывать этип тургула антисептик менен. И я забыл антисептик десе, барып бирелери менен пшикать этип берип ушинтип бири-бирине дагы кам көрүшөт да. бул абдан маанилүү нерсе. Негизи ар бир иштин результаты жыйынтыгы болбосо анда ал бекер болуп калат эмеспи? Салтанат эжеке, сизден сурагым келип атат. Негизи бул демилгенин, бул долбоордун демирүүчүсү ким болду? Негизи кимдин идеясынын негизинде чыкты? Келгиле ушундай кылабыз деп, ким бул нерсени иштеп чыгарды? Биздин Роза Тумбаеванын демилгеси фонду ар кайсы курактагы биздин жарандарды өнүктүрүү багытында ар кандай долбоорлорду ишке ашырып келет. Анан сиздерге белгилүү болуп калса керек, фестиваль образования, билим берүү фестивали канча жылдан бери салттуу иш чара болуп калган. Ошол фестивалды ойлоп тапкан командабыз ошол фонддун ичиндеги такай мектептер менен иштешкендигине байланыштуу, ошол мектептерге керек ушул ковидке байланыштуу кандай долбоор керек болот азыр деп, кандай жеңилдетсек, мугалимдердин ишин кандай жеңилдетсек, ата-энелерге кандайча кайсыл жол менен жетсек, балдардын тили менен кандай ушул туура маалыматты жеткирсек деген максатта ушул команда ойлоп таап чыгарган. Буну ЮНЕСКО айтып кеткендей эле колдоп каржылап берди. Бул балдардын тилинде дегеним долбоор алкагында атайын комикс иштелип чыгып атат. Ал жакта дагы капитан Z деген каарман, капитан здоровья деп, ошо ден соолук капитаны, мурунку баягы илгерки Тимур жана анын командасы сыяктуу эле азыркы каарман бул өзүнүн мектебин ар кандай коркунучтуу вирустардан сактап кала турган окуучу бала. Анан балдар ошол комиксти окуп, өздөрүн ошо капитан Z сыяктуу өзүнүн мектебин коргоочу катары ошондон дем алып, ошондон шыктанып, ушундай тазалыкты сактайм, ушундай гигиенаны мен элге тартуулайм деген мындай каалоосу пайда болсун деген максатта комикс дагы иштелип чыгып атат. Аны дагы даяр болгондон кийин Кыргызстандагы ар бир мектептин окуучулары окуй алат да. Жакшы. Жогоруда мисалы ата-энелер арасында дагы өтүлдү деп кетпедиңиздер. Бул деле ушул эле максатта да, ковидти кантип алдын алыш керек, балдарды жеке гигиенага кантип үйрөтүш керек деген максатта. Ооба. Көп учурда ата-энелер эле балдар эмес, балдар дагы ата-энесин тарбиялаган учурлар көп болот эмеспи? Кээ бир үй-бүлөлөрдө дагы деле ушул санитардык нормалар сакталбайт, көп этибар этпейт, кабыл алышпайт. Анан балдар мектептен көбүрөөк маалымат алып, түшүнүп, анан үйүнө барып, ата-энесине айтып берип, анан ал жакта да бир нерсе өзгөрөт. Коомубуздун, жалпы коомубуздун өзгөрүүсүнө алып келип атат да. Ошондуктан бир гана өйдө жактан эмес, ылдый жактан өйдөгө карай дагы аракеттер көрүлүп жатат деп ишенип атабыз. Өткөндө маалымат жумалыгынын учурунда окуучу балдардан дагы сурап ошо кызыкканбыз. Алар өздөрү ооба сактайлы, ушул нормаларды сактайлы, биз үйдө отуруп тажадык, ушинтип эле мектепке келип эле билим алсак экен, ошон үчүн ушул биздин кызыкчылыгыбыз да деп балдар өздөрү үндөп атат да. Демек алар деле ошо традициялык негизде билим берүүсүн улантуу үчүн, демек биз ушул шарттарды, ушул талаптарды аткарышыбыз керек деп өздөрүнчө да жетип атат да ошол
Мисалы биздин арабызда азыр мугалим эжекелер отурат. Бул мугалимдер арасында сынакка катышкан. Мектептер аралык кандай сынактар болду? Анан окуучулар аралык кандай сынактар болду? Мектептер ушул маалымат жумалыгы деп айтып кетпедимби? Бир жума бою кандай иш чаралар өткөрүлдү ушул сценарийда. Бир жума ичинде мектептин жалпы мектептин иш чараларынын сценарийи ушул берилген. Анан кийин ал жакта дагы мектептерге Ош шаарындагы 48 мектеп биринчи электи алды. Абдан активдүү, аралыктан болсо дагы баардык тренингтерге онлайн катышып, абдан активдүү, сонун көп материалдарды, көп конкурстук материалдарды жөнөткөн мектеп болду. Көп номинацияда дагы сыйлыктарга ээ болушту. Анан жоопкерчиликтүү жетекчилигинен баштап мугалимдерине, балдарына чейин да, балдары дагы абдан көп материал жөнөткөн, мугалимдери дагы жоопкерчиликтүү. Анан ошол келген материалдарынан эле демек ушул мектеп абдан чоң даярдык көрөт экен, ошондой жыйынтык чыгарса болот да. Келген материалдарынан эле демек булар баардык алынган маалыматты чын эле элге жайылтып атат, чын эле жеткиликтүү болуп атат. Анткени алардын материалдарын калыстар тобу окуп баалаган сайын аларга дагы ошо кандай дейм, тастыкталып жатты да. Анан интерактивная доска абдан чоң азыркы мектептер үчүн белек сыйлык болот. Ошол жак утуп алды. Телевизор утуп алышты мектептер, мини проекторлор утуп алышты. Санариптештирүүдө абдан керектүү шаймандар берилди. Мугалимдер үчүн телефон, ноутбук, планшеттер, балдарга смарт саат. Балдар арасында кандай конкурс болду? Балдар арасында ошол өзлөрүнүн эле колунан келген видеодун тартуу да. Телефонго каалагандай бардыгы чектөө жок. Өздөрүнчө бир топ болуп тартып атышты, бир бала жалгыз болуп түшүндүрүп тартып атты. Кээ бирөөлөр өзүнчө съемочная команда деп, тиги режиссер анан актер анан деп бөлүшүп алышып, ушинтип абдан чоң чыгармачылык менен жасаган материалдар болду. Аларда башкы сыйлык эмне болду? Ошо смарт сааттар берилди балдарга. Анан бул долбоордун негизги баягы көбүрөөк приздерди ушул мектептин техникалык жабдуусуна жардам берүү максатында болду да. Анан балдарга Роза Тумбаеванын демилгеси чыгарган китептер сыйлыкка берилди. Ошондой эле грамоталар катышкандыгы үчүн. Анан ошол роликтер жана мен айтып кеткен платформага жүктөлөт, жана балдарды башка алардын тең туштары дагы көрүп, ошолордун роликтери менен алар дагы гигиеналык, санитардык нормаларды жогорулатууну үйрөнүшөт да. Жакшы. Бул мисалы пилоттук гана болду да, ошондо Бишкек жана Ош шаарларынан катышышты. Эми кийинки кезекте, кийинки тепкич башка дубандарга жайылтуу максаты барбы? Азырынча жакшы болмок, башка облустарга дагы жайылса, бирок азырынча бул долбоордун жыйынтыгы чыгып, анан донорлор дагы башка жактарга колдоо берсе, биз аткарууга даярбыз. Анткени чынында эжекелер деле тастыктап кетет болуш керек, бул долбоордун зарылдыгы бар экендиги туурасында. Ошол жөнүндө мен ошол кийинки суроону сурайын дегем да, кандай зарылдыгы болду же маалымат бар болчу, бул жөн гана бир аз өзгөчөлөнтүү болдубу же чындыгында болдубу зарылдыгы, ошол жөнүндө сөз кылып берсеңиздер. Анда сизге болсун, Айпери айым. Зарылдыгы боло берет болуш керек, анткени бул деген чындыгында азыр токтоп калчу вирус эмес да. Бул сиз айткандай, бул биз менен чогуу жашайт деп атпайбызбы? Муну биз азыр жеңип кете албайбыз жалгыз элечи. Муну баарыбыз биргеликте аракет кылсак, ошо биздин өзүбүздүн аракетибиз менен жашайбыз, эметебиз да, мындай аракет кылсак анан жеңе алабыз да. Бунун зарылдыгы бар. Ооба, муну деген дагы жайылтыш керек, дагы аракеттениш керек. Бул боюнча бул азыр ошо пилоттук мектептер Бишкек менен окуп атпайбы? Башка областьтарда дагы окуса, башка мугалимдерге дагы ушундай кыска нуска толук маалымат жетсе, биздин мугалимдерибиз, кесиптештерибиз дагы ошо окуучуларга толук маалыматты
мисалы кээ бир маалыматтарды болсо деген биз кыргызчада алып аттык да, интернеттерде, например, ютубтарда деле кыргызча көп информацияны таба албайсың. Анан бизге баягы күнү брошюркаларды бердиңиздер, атайын жасалган кыргызча туура так маалыматтарды биз ошолорду алып кеттик да. Буларды деле мисалы илип койсок деген окуучулар деген кыргызча окушат, орусча окушат, ар кандай мындай кабыл алышат да. Ушул келечекке керек эле, анткени бул азыр эле бүтүп калчу нерсе эмес. Муну менен биз дагы күрөшүшүбүз керек, аракеттенишибиз керек да муну жойгонго. Рахмат. Айгүл эже, мүмкүн сизде толуктоо бардыр? Да, конечно, это нужно было провести еще раз, потому что мы же говорили уже, что год дети были онлайн на учебе, хотя они об этом и слышали. Кто-то действительно боялся этой болезни, прям такой. Кто-то до сих пор, даже перед началом учебного года, родители боялись детей отпускать. Некоторые до сих пор. Это какой психологический барьер, я считаю. Потому что эта болезнь никуда не уйдет, как вот я уже придерживаюсь этому. Надо, чтобы наше общество привыкало просто соблюдать это все правила гигиены, да, правила профилактики. И детей этого надо еще дальше учить, потому что дети сегодня знают, завтра опять забыли. Если себя хорошо чувствуют, они думают, что нет никакой, но это хорошо. С другой стороны, то, что вот психологическая такая поддержка, у нас там учеба была, что этой болезни не надо бояться. Это первое, я считаю. И поэтому это была какая-то помощь, если дети посмотрят, вот вы говорите, да, Z, это здоровье. У меня тоже типа такого сказка была, сюжет сказки был именно болезнь. Вирусы собрались, чтобы победить людей, чтобы уничтожить людей. И тут появляется фея здоровья. Ну, сюжет такой сказки интересный. Детям это очень-очень понравилось. Они играли сами роль тоже. И я думаю, происхождение этой болезни я не могу научно же передать, хотя они сейчас дети все читают, знают, но все равно в форме сказки, когда то, что летучая мышь там проглотила кого-то, или летучую мышь, то есть проглотили, им уже это более понятно было, откуда вирус этот короны взялся, и страха нет, и просто надо соблюдать, что каждый. И, естественно, близкие друзья, сказка там тем заканчивается, чем близкие друзья, здоровье, именно здоровье, это улыбка, хорошее настроение, антисептик, маска. И, конечно, наша вся команда. Если мы общий возьмемся, я думаю, эту болезнь можно победить. Конечно, всегда. И еще каждый день. Я присоединяюсь к вашим словам. Это надо каждый день говорить детям. Даже мы, взрослые, забываем, правильно же? Да. Сегодня думаем об этом, завтра опять забываем. Ооруй баштаганда ии дебестеп, анан жакшы боло баштаганда кайра унутуп калып, Спасибо, конечно, организаторам. Мы очень благодарны. Чоң рахмат. Буга чейинки бир нече ошол долбоорлорду иштеп чыгып, көптөгөн ушундай сонун долбоорлорду көтөрүп келген эсибизде. Биздин Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун негизги максаттары. Эми алдыда ушул ооруга байланыштуу мүмкүн дагы кандай максаттарыңыздар бар? Дагы кандай кылып алдын алуу үчүн күрөшкөн жатасыздар? Пландарыңыздар барбы? Жалпы COVID-19 боюнча азыркы долбоор жыйынтыкталып, платформа ишке ашкандан кийин бардык мектептер ошол жактагы тастыкталган даана так маалыматтарды ала алышат. Бул жагынан биздин ишибиз улана берет. Ал эми менталдык жагынан, психологиялык жагынан бир гана так маалыматты алып эле эмес, жан дүйнөнүн тынчсыгы, ушу эртеңки келечекке болгон ишенимди жогорулатуу үчүн фонд азыр ушул поэзия кечелерин өткөрсөкпү. Биз мурун эле Роза Исаковнанын Демилгеси поэзия кечелери мурун өткөрүлүп келген, такай эле. Анан пандемия башталганы, санитардык баягы чектөөлөр коюлгандан кийин бул 1 жылдан бери өтө элек болчу. Анан жакында эле башка долбоордун алкагында Ош жана Баткен облусуна барып, биздин команда Акбар Кубанычбеков, Бердибек Жамбырчиев, Нуркыз акын кызыбыз болуп үчөөнү, анан кийин дагы акын импровизатор Төкмө акыныбызды алып барып, айылдарга алып барып, ошо ынтымак кербенин уюштуруп келишти. Анан ушунчалык биздин командабыз таң калып келди. Жарандарыбыз, биздин калк поэзияга ушунчалык суусап калыптыр.
ал жактан баары ыйлап өзлөрүнүн баягы антистресс деп коет эмеспи, ошондой терапиядан өткөн экен да. Психологдор барып сөзү менен, баягы сүрөт тартуу менен өтсө, ошо поэзиясы менен акындарыбыз эле баардыгын баягы канчалык кайсы бир деңгээлде айкытырып келген экен. Анан биздин директор доктор Гүл Кендирбаева ушул башка облустарга да барышыбыз керек, башка мектептерге, биздин Бишкек шаарындагы мектептерге барып, ушул поэзия аркылуу, искусство аркылуу жандандырышыбыз керек. Анткени көпчүлүк азыр ушу депрессиялык абалда, көпчүлүгү эртеңки күнгө ишенбейт, баягы коркунуч маалыматтар, ар кандай маалыматтар келип атат, коркунуч, ушуларды жоюу максатында элибизге ушундай кызматыбызды кылабыз деп азыр аракет көрүп, пландап жатабыз. Андан тышкары бизде фонддо да 3төн кийин кеч деген платформа бар. Бул жаш ата энелер үчүн кенже куракта эрте өнүктүрүү максатында кыргыз тилинде маалымат жеткирип турабыз. Инстаграм баракчасында ушул ар кандай конкурстар уюштурулат. Пандемия учурунда былтыр ушул 3төн кийин кеч баракчасында ата энелерге марафон уюштурулган. Балдары менен ушу үйдө отуруп, биздин берген тапшырмаларыбызды аткарып, ар кандай өзлөрүнүн идеялары менен ошол конкурска катышып, сынактар, биз аларды бир гана баягы коркунучта калтырып койбой, бир нерсеге алаксытып, балдарга көңүл бургула. Ушул убакта үйүңөрдө отурасыңарбы, ушул убакыт менен туура пайдалангыла деген максатта иш алып бардык. Пандемия башталганы дагы бир долбоорубуздун мигрант аял өнүгүү түркүгү деген долбоордун алкагында дароо эле санитардык баягы каражаттар керек болгон айылдарга жеткирилип турду. Иш кылып, кандай коомго жардам болсо ошого тез арада реакция берип, жардам бергенге аракет кылып келебиз. Бирок башкы максат ошо агартуу, өнүктүрүү. Кичинекей кезинен баштап, төрөлгөндөн баштап, төрөлө электе эненин курсагында жаткандан баштап аялдардын өнүгүүсү үчүн, ошо кичинекей кенже куракта балдардын өнүгүүсү үчүн, андан кийин мектептеги окуучулардын өнүгүүсү, андан кийин жалпы эле ушул ата менен эненин билим деңгээлин жогорулатуу менен кийинки муундун өнүгүшүнө салымыбызды кошуу максатында. Андан тышкары фонддо Санарип 50+ деген долбоор бар. Бул 50дөн ашкан баягы биздин улгайып калган ата апаларыбыздын санариптик көндүмдөрүн жогорулатуу максатында ишке ашып келет. Акысыз тренингдер, ал жака келип телефон менен колдонгонду, жанагындай коммуналдык төлөмдөрдү телефон аркылуу жүргүзгөндү үйрөтүшөт биздин тренерлер. Бул биздин Борбор Азияда санарип боюнча абдан көп долбоорлор бар экен, бирок Борбор Азияда, Кыргызстанда ушу улгайып калган адамдар үчүн жалгыз долбоор экен. Өткөндө ошол санарип боюнча бир чоң конференция болду Бишкекте. Анан биздин фондко ошол ыраазычылык билдирип сертификат берген экен. Ушул идея үчүн абдан мыкты идея деп жөнөткөн. Идеянын автору фонддун негиздөөчүсү Роза Отунбаева. Абдан сонун. Чоң рахмат. Биздин саатыбыз жылып бара жатат. Бизде дагы билдирүү бар, кара кетели. Кутман кечиңиздер менен айымдар. Бул фондко дагы деле катышса болобу? Мен түшүнүмчө долбоорго болсо керек катышса болобу деп жөнөтүптүр, бирок кайсы жерден экени жазылган эмес. Мен түшүнүмчө бул пилоттук гана болгон, азыр жыйынтыкталды. Ооба, жыйынтыкталды, бирок биз дагы жапа-тырмак жарыялайбыз. Платформа иштегенде ошол платформадагы маалыматтарды каалаган адам колдоно алат. Бир гана мугалим менен балдар эмес, ата энелер деле көрүп ошол жактан маалымат алса болот. Кийинки дагы бир билдирүү бар. Жанатан бери бир нече жолу тастыкталган жана тастыкталбаган маалымат деги кетпедиңиздерби? Сиздердин дарыгерлер кайсы жактын дарыгерлери, тактап коесуздарбы дейт. Биздин дарыгерлер Саламаттык сактоо министрлиги менен бекитилген, алар аныктап берген дарыгерлер. Азыр ковид боюнча абдан көп программаларга катышып жүрөт. Эрмек Исмаилов ушул долбоордун эксперти катары дагы тартылган. Мугалимдерге тренингди дагы ошол киши өткөрдү. Өзү дагы такай маалыматтарды алып, өзү подкаст дагы бизге да келип кеткен мал жигит, ковид башталып аткан маалда
да. азыр ковид дегенде эле эрмек эстешет, ковид дарыгер дегенде эле. Ошондуктан биздин мамлекетибиздин расмий структуралары белгилеп берген, аныктап берген дарыгерлер. Рахмат. Мүмкүн ушул конкреттүү COVID-19 алдын алуу чаралары жана Кыргызстандагы мектептердин окуучуларынын санитардык гигиеналык маданиятын жогорулатуу долбоору боюнча конкреттүү может сиздерде бир ыраазычылык, сунуштар бардыр, дагы момундай кылганда жакшы болмок, негизи эле мамлекетибизде мектептерде дагы момундайлар болгондо жакшы болмок деген мүмкүн сунуштар же жөн гана каалоо тилектер бардыр. Сөз сиздерде. Мен анткени биздин саатыбыздын соңку мүнөттөрүнөн келип калдык. Да, я думаю, что работу надо продолжать. Особенно мне вот понравилось то, что вы говорите, ездили, да, там по селам и поднимали. Действительно, это очень большая работа, потому что люди немножко действительно, да, в психологическом плане у них депрессия идет. Я думаю, не только не у них. Если у родителей, а связь родителей и детей очень большая. Если в семье такая обстановка, значит и у детей может быть, да, такое влияние. Поэтому большая роль, конечно, учителей тоже. Мы ведем очень большую работу со своими родителями, потому что если мы не будем с детьми вести работу, это результата, то, что мы делаем с детьми, не будет. Поэтому я считаю, что это правильно, если это будет более обширно, еще проводить с родителями, да. Но я считаю, что вот то, что мы, например, научились у них летом, что они нам немножко объяснили, хотя мы до этого тоже чувствовали, самое главное, это вот психологически, да, пережить это как-то, что и родители под нашим влиянием немножко воспитываются. Но если я не говорю неправильно, родители могут как-то сейчас прям вам задать вопрос. Я думаю, настрой положительный мы всегда им даем, позитивный, что не надо бояться, надо просто делать, да, надо как-то стараться и поднимать дух вообще нашего народа, нации, да, я так думаю, тогда, может, какой-то результат еще будет. Еще проводить какие-то проекты. И вот Сценарий Плюс, которые мы тоже на этих тренингах участвовали, мне тоже 50, там за 50, да, там их девочки мне очень помогли, приходили к нам в школу, там тоже в нашу школу проводили не один раз, несколько раз, оказали большую помощь для учителей, кто на пенсии уже, кто даже уже в предпенсионном возрасте, освоить некоторые там программы, да, Canva, этот Иншот, да, Иншот, и мы могли уже за один день, надо, конечно, осваивать, потому что у нас времени не хватает чуть-чуть, можем сами видео делать уже, и благодаря этой девочкам, Сценарий Плюс. Рахмат. Айпир айым, сизде Эң негизи ушу долбоордо иштегендерге, ушу бизге көмөктөшүп, бизге ушундай жардам бергендериңиздерге чоң рахмат. Чындыгында белектер аябай мындай интересный болду да, кызыктуу болду. Мен жаш адис катары мага бир четинен мотивация болду. Ушундай проекттерге кийин дагы жок, мен катышпайм деп артка кадам таштабастан биринчи очередде эми айфон утуп алам деп жок, айфон тамаша. Жок, эң негизгиси бул утушта эмес, эң негизгиси бул мугалим үчүн изденүү, балдарга билим берүү. Балдарды ошо келечектеги жашоосуна инсан катары калыптандыруу болуп эсептелет да. Ошол нерсеге өзүм дагы умтулганга аракет кылам. Өзүм дагы буюрса ошол нерсеге катышкандан кийин аракеттенип, изденип, көп нерсеге чындыгында эле көзүм ачылбай жүрүптүр. Ошол нерсени карап, окуучулар менен дагы иштешкенге дагы аракет кылам. Ушу долбоордо иштегендерге, тренингдер өтүп жаткан биздин тренерлерге чоң рахмат, силерге чоң рахмат. Бул нерсени дагы жайылтыш керек, бул нерсени дагы күндө кайталап туруш керек. Мугалимдерге дагы да эстерине салып, өзүбүздүн коллегаларыбызга, окуучуларыбызга деле эмес, ата-энелерибизге, эгер баардыгыбыз биргеликте иштесек, бул нерсени жеңебиз. Рахмат. Жалпы эле ошол COVID-19 башталганы 2 жылдан ашып калбадыкпы? 2 жыл болупу? Күрөшүп келатабыз, жоготууларга да ээ болдук, утуштарга да ээ болуп келатабыз. Айтор баардык жагына бизде чоң нерселерди баштан өткөрдүк десек болот. Окуучулар арасында негизи эле ошол сиздерде эпидемиологиялык кырдаал 1 жыл бою макул карантинде онлайн болуп отурдук, аралыктан окуп. Эми азыркы учурда ошол жугуштуулукту, оорунун жугуштуулугун азайтыш үчүн эмне кыла алат экенбиз дегичи, эмне кыла алат экенбиз? Ошо дайыма эле улам аралыкка жашынып, сабаттуулугубузду улам артка чегинтпей, биз эмне кыла алат экенбиз? Мындай көзүм 100% жетти, момундай кылсак биз муну жеңип кетебиз деп конкреттүү бир сунуш айта кетсеңиздер жакшы болот эле да, мугалимдер катары, анан эжеке сиз.
Мисалы азыр баарыбызга эле маалым маска тагын, бала бакчага баргандар деле билет, колду жууш керек, маска тагынайын деп, жа сиздер мисалы конкреттүү моундай кылышыбыз керек экен, келгиле могулыкманы пайдаланып көрөлү деген сыяктуу бир сунуштар же өзгөчөлүк. Предложение, не то что өзгөчө, а я думаю, да, это, конечно, профилактику мы уже 2 года изучаем, знаем, да, все это везде, во всех СМИ, да, везде с телевизора, везде дети читают, знают все это. Но в первую очередь я, например, только могу придерживаться только психологического настроя. Семья, то есть родители, дети, учителя, да, допустим, школа. Вот этот треугольник, это самое основное. Если сейчас детям надо учиться, нет, ему нравится учиться. Многие мои дети не хотят на онлайн. Даже на каникулы сейчас не хотят. То есть да, даже те, кто год побывал, они так хотят учиться. Значит, каждому человеку нужно общение. Думаю, конечно, общество. Если есть общение, если есть дружба, да, взаимопонимание в этом обществе, в классе, пусть это будет, допустим, во дворе, там, в семье, я думаю, это победа. И эту болезнь можно победить, и никуда она не денется, не такая она страшная, как говорится. Так что только любовь, взаимопонимание. Для этой работы надо еще много чего организовывать, чтобы у нас общество жило как-то с любовью к жизни. И всё. Проблем не будет, мне кажется. Абдан сонун нерсени белгиледиңиз. Адамда аба позитив, адамда кубаныч болбосо, баарлашуу болбосо, анда ал стресстен эле ооруп калат. Мүмкүн сизде бардыр? Менин оюм боюнча бул адамдын самовнушениясы бар да. Самовнушение деп өзүбүз негизи мысли материальный деген нерсеге көп адамдар ишенбесе керек. Мен ошол нерсеге ишенем да. Эмнени ойлосоң, ошол нерсе болот сенин жашооңдочу. Ошон үчүн жакшы ой жүгүртүп, чын эле психологиялык настрой, мотивация. Ошону берип тартуулап турушубуз керек. Анан айтып кетер элем, эч качан мындай пессимист болбой, позитивдүү жашоого көз карашыбыз, позитивдүү көз караш болсо, ошондо гана мындай жакшы настрой менен жүрөбүз да. Бул долбоорду ары да сүйрөп, бери да сүйрөп жүргөн Салтанат айым сизге. Ооба, мен да кошулуп кетет элем. Бул адамдын жан дүйнөсү, ою, аны менен бирге денесинин чың болушу керек экенин акыркы 2 жыл ого бетер тастыктап койду. Көпчүлүк жоготуулар биздики ушум буга чейин кандайдыр бир оорусу бар, кандайдыр бир илдети, баягы тымызын организмде жашап жүргөн илдеттерди ковид ачыкка чыгарып, ошол баягы адамдын өмүрүн алып кеткенге көп учурлар болду да. Ошондуктан акыркы убакта менин эле көп тааныштарым тамагын тандап, чын эле ушул мага пайдалуубу, баягы зыян, пайдасыз азыктардан баш тартып, чуркаш керек экен, элементардык нерселерди ушу биздин жашообуздун баркы бир гана көртөрлүк ушул акча табуу эмес, баарлашуу керек экенин барктап, ошону түшүнгөн көп адамдарды билем. Ошондуктан айтат элем, башкысы ушу адам өзүнүн өмүрүнүн баасын сезди акыркы жылда. Ошол өмүрүнү көп учурда ооба жараткандын колунда, бирок биздин колубузда болгон, ушу биз өзүбүз тамактанган, өзүбүз маанайыбыз, өзүбүздүн денебизге көргөн кам көрүүбүз ошого байланыштуу экенин дагы бардыгы түшүнө баштады деп ойлойм. Ошондуктан ошол жагынан өзүбүздү өзүбүз өнүктүрүп иштешибиз керек. Правильно, сами себя развивать надо, это общество. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин конокторубуз COVID-19 алдын алуу чаралары жана Кыргызстандагы мектептердин окуучуларынын санитардык гигиеналык маданиятын жогорулатуу долбоорунун жеңүүчүлөрү 1 жана 3 орунду алган мектеп мугалимдери Тулпарбекова Айпери Тулпарбековна болду жана Айгүл Жеңгелдиева болду. Жекелер сизге ыраазычылык айтабыз келип бергениңиздер үчүн. Жана Роза Отунбаеванын Демилгеси фондунун пиар адиси Салтанат Атылбек болду. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздер үчүн. Жарым мүнөттөн сиздерге эркин микрофон, угармандарыбыз менен коштошуп калуу тилек айтып алыңыздар, анан биз атыбызды жыйынтыктайлы. Баштаңыз анда Айгүл эжеге. Улуулап, сулуулап баштайлычы. Мне очень приятно за сегодняшний вечер, что вы пригласили. И хотела бы нашим радиослушателям передать большой привет всем, пожелать, как мы уже до этого говорили, положительного настроя, позитивной ноты всегда, ничего не бояться, любая болезнь победима,
Кому надо вакцинироваться, кто боится без вакцины, кому не нужна вакцина, настраивать себя положительно и, конечно, соблюдать все меры предосторожности. Я думаю, все будет у нас хорошо. Желаю всем хорошего вечера, и долгой жизни. Не болейте. Анда айымдар? Сиздерге чоң рахмат ушундай эфирге чакырганыңыздарга биринчиден. Экинчиден ошо радио угуучуларга баарыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр, эч качан оорубаңыздар. Рахмат. Будьте здоровы. Чоң рахмат. Не болейте. Жалпы эле угармандардын баардыгына мен дагы ден соолук каалап кетет элем. Сиздерге дагы ыраазычылык билдирем. ОК радиосунун жамаатына дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Сиздер дагы ушул COVID-19 жеңүүдө эң чоң вазыйфа аткарып келесиздер. Жалпыга ушул туура маалыматты, жалпыга керектүү маалыматты жазып турган ушул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө дагы ыраазычылык билдирип, сиздерге дагы алкыш айтат элем. Рахмат. Биздин ошол фонддон сиздерди чакырганыбыздын себеби чындыгында адамдарда чоң психологиялык коркунуч бар. Азыр кичинекей баладан чоң атага чейин баардык адамдарда бар. Ооруп калсам анда деп туруп көпчү бул өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүндө сезилет да, бирок адам позитив менен керек болсо эң коркунучтуу дарттарды дагы жеңсе алат. Ошондуктан биздин негизги максатыбыз бул оорудан коркпойлу, муну менен күрөшөлү. Эң башкысы бизде ортобузда баарлашуу, таттуу мамиле, ошону таттуу кыла турган адамдар болсун, жакындарыбыз, анан албетте коркунуч болбосун деген максат болду. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бизди болсо Радио ОК радиосунун баракчасынын Facebook социалдык тарап баракчасынан таап алып, ал жакта видеону көрсөңүздөр болот, кийин дагы кайталап жакындарыңыздар менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Ал эми угармандар, бул эфирдин кайталоосунан жекшемби күнү угуп аласыз. Жана ошондой эле социалдык баракчалардан биздин ОК радиосунун жеке сайтынан дагы кирип, ал жактан кайталоону уксаңыздар болот. Баарыңыздарга кутман кечиңиздер көңүлдүү болсун. Аты жөнүм Айнура Миназарова. Эртең таңкы саат 8-де амандашкан.